Жигитке жетмишөдөр азык кылат деп коет эмеспи? Анын сыңарындай жыгач устачылыгы менен калемди бирге алып жүргөн студенттерибиздин иши менен ийгилиги кандай? Бул туурасында алдыдагы мүнөттөрдө күбө болобуз. Окуудан тышкаркы убактысын эмерек жасоо менен өткөргөн жаш уста учурда буйрутмалардын үстүндө кызуу иштеп жаткан чагы. Анткени Мелисбектин кардарлары үчүн жасаган ар бир эмгеги мактоого татыйт. Ал бул өнөрдү алгач жакындарынан үйрөнгөнүн айтса, бүгүнкү күндө жаш уста эмерек жасоонун чебери деген атка конгон. Биринчи курста келип биякта жөн эле устачылык кылып, байкем колунда иштеп жүргөм. Кийин экинчи курстан кийин кичине акча топтоп, ошо кичине үй-бүлөгө да жардам болот. Кичине акча топтоп кийин өзүмүз ачылганбыз. Ошо где-то 1 жыл болуп калды азыр. Эң негизгиси кандай гана ишти баштабаган коркпостон тобокелчиликке салганда гана анын үзүрүн көрө аларын далилдеген Мелисбектин бүгүнкү күндө кардарлары көбөйүп, тараза ташы жакшы жакка болгон. Буйрутмалар менен гана иш алып барбастан Борбордун базарларынын биринде эмерек дүкөнүн ачууга жетишкенин белгилеп, аны жасоодон мурда да туура кесүү жана башка майда барат иштер менен да алектенерин кошумчалады. Жана станокторго салабыз. Ал дагы жөн эле салынып, компьютерден чыгып, ошонун аркасынан кесилип келет. Ошо заказ өзүндөй болуп чыгыш керек да негизи. Анан кичине кол бошогондо бул жака жасап чыгарып коебуз. Бул жактан да сатылып турат жакшы эле. Жаш уста алгачкы айында 30 000 сомдун тегерегинде киреше таба баштаса, 1 жылдан соң каржы көзү 50 000 сомго жогорулаган. Көп тапсаң айга 50 000 табасың го. Көп тапсаң. Аз 30. Биринчи устачылык кылганда айына 30 000 тапчу едим. 30. Өзүм уста болуп жасап жүргөн. Мелисбек учурда Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин 3-курсунун студенти. Ал бир эле учурда билим менен өнөрдү эл шаркка алып кетүүнү көздөгөндүктөн, бул эмгеги аркылуу Кыргызстандын экономикасынын өнүгүшүнө салымын кошуп келет. Максаттуу жаштарыбызды колдоого алсак, келечекте өзгөлөрдөн эмес, өзүбүздөн чыккан сапаттуу эмеректерди колдонууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар деген ишеним жаралат. Мунун арты менен Кыргызстан кесипкөй жаштардан уучу кур эмес экендигинен кабар берет.